Жорж Оруэллдин Мал сарай аттуу бул повесть хикаясы дүйнө жүзүнө шамалдай тарады. Шамал айдап бизге да келиптир десең, а биз тока тээр жерин гана кеп кылабыз. Кыскартып, автордун бул кыйтмасы Англиядан алыс эмес, Уиллингтон шаарындагы фермердин чарбасын сүрөттөгөн менен мазмуну кыргыз бийлигинин эле бет бардасын сыйрыган чындык. Кудум эле бизде болгон саясий төңкөрүштөргө куюп койгондой окшош десең түгөттүкү. Жылкы, эчки, чочко, кой жана канаттууларга ээлик кылган мистер Джонс дегени болуптур. Өтөлкөнүн түбүн жалаган кызыл кекиртек экен анысы. Чоң сарайдагы башаламан чарбасына тыңгылыктуу көз салбаптыр. Макулуктар түн окумда сарайда чогулуш өткөрүшөт. Чогулушту көпчүлүккө сөзү өтүмдүү, көптү жашап көптү көргөн майор аттуу чочко уюштурат. Жыйындагыларга ал кожоюндун иттигин, мал жанына карабаган, чарбасындагылардын эмгегин баалабаган, ичип-жеп чычкандан башканы билбеген кең келес экенин какшайт. Эркиндик менен бакубат жашоого айбандар да татыктуубуз деп чыгат. Кыскасы, сарайдагы мал дегенин баарын кожоюнга каршы тукуруп, айбандарды адамдар башкарбашы керек деген көтөрүлүшкө даярдайт. Чогулуштан көп өтпөй карлыгы жеткен майор бечара көз жумат. Төңкөрүш жакындайт. Төңкөрүштү Наполеон, Ызылдак, Акбалбак деген 3 чочко башкармай болот. Алар айбандан чыккан акылман, билерман имиш. Алар коомдук түзүм куруу философиясы дешип, анимализм окуусун ойлоп табышат. Окуунун концепциясында жаңы коомдо жашаган 4 аяктуулар жана канаттуулар доспуз, а 2 аяктуулар душманыбыз деп шардана кылынат. Жан жануарлар кийим кийип, керебетте уктап, спирт ичимдигин ичүүгө тыюу салынат. Жануарлар бири-бирин өлтүрүүгө да жол берилбес болот. Анткени баарынын укуктары бирдей дешет. Бирок ферма тургундарынын жашоосу күндөн күнгө оорлой берет. Кожоюн кородогу жануарларын тойгузганды унутат. Мынанан макулуктардын көтөрүлүшү чыгып, адамдарга тап берип кубалап, бийлик айбандардын колуна өтөт. Ошону менен ферма мал сарай деп аталып калат. Чочколор сарайдын дубалдарына анимализм осуяттарын жазып, көк чүпүрөктөн желек жасатышат. Желбиреген желекте мүйүз менен ача туяк шыйрактын сүрөтү түшүрүлөт. Бул бийлик айбандардыкы деген символду туюнтат. Мал сарайдын тургундары адамды жеңгенден кийин эркиндикке эбиз деп ойлошот. Бирок жашоолору дале жыргатпайт. Айрыкча боксер деген картаңат жиниккенче күчүрөйт. А чочколор башка макулуктарга гана буйрук берип, өздөрү такыр иш кылбайт. Наполеон, Ызылдак, Акбалбак аттуу чочколор ар жекшембиде бак-бак күп-күп чогулуш өтүп, резолюция кабыл алып, а башкалары добуш берүүгө милдеттендирилет. Чогулуштан кийин баары макулуктардын кимдин ырдашмай болушат. Макулук малдар бактылуу коом куруп, тең укукка ээ болоруна Акбалбак чындап ишенет. Ал кургур чарбада жашагандарды шамал айдоош аркылуу электр жарыгы менен камсыз кылуунун долбоорун чиет. Бир жолку жыйында ал Наполеон менен талашып тартышканын көпчүлүк жануарлар кызуу колдойт. Арийне, бийликти басып алуу үчүн жашыруун багылып жүргөн Наполеондун ажылдаган 9 ити бир күнү добуш берүү учурунда сарайга кирип келишет. Акбалбак качып кутулат. Наполеон болсо каршы добуш бергендердин сазайын бериш үчүн нөбөттөргө бир нече торопойлорду, канаттууларды кыргыла деген буйрук берет. Ошентип Наполеон лидерлик кылып, Ызылдакты өзүнө эң жакын кеңешчи кылып алат. Экөө Акбалбактын электр долбоорунун планын өздөрүнүкү кылып алышат. Электр долбоорунун курулушунда макулуктар жан үрөп катуу иштеп, боксер аттуу жылкы дартты ооруп, өлбөгөн 4 сыйрак эле калат. Бир курдай түндөсү электр жарыгын чачкан шамал айдооштун
кыйрахан чыгат. Наполеон муну куугунтукта жүргөн ак балбактын өч алуусу деп жар салып, шамал айдоосту тезинен калыбына келтирүүнү буйрат. Наполеон жаныбарлардын баарын сарайга жыят да ак балбакты тымызын колдоп келген деген айып менен иттерин тукуруп, бир нече каз, кой, тоокторду кыйноого алдырып, жандарын кыйдырат. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, жаныбарлар бири-бирин өлтүрбөйт деген беренени өзгөрттүрөт. Макулуктар эми себепсиз эч нерсе кылгыз болушат. Акырындап башка мыйзамдарды да өзгөрттүрөт. Бир курдай мал сарайга адамдар кол салышат. Айбандар чабуулга өтөт, көптөрү өлөт, жабыркайт. Боксер болсо оор жумуштан улам 4 аяктап тургус болот. Наполеон аны дарылатууга жөнөтөм деп убадалап, чынында аны эт комбинатка сатып жиберет. Акчасына жашик деген вискилерди сатып алат. Баягы спирт ичимдигине тыюу салгандагы осуяттын бири да жок. Бийлик башындагы чочколор оона бишчүү болушат. Ызылдак болсо кара жашиктен пропаганда жүргүзүүнүн сазайын берет. Ал Шүмшүк макулук жандарга жашообуз күндө майрам, күндө той дегенге ишендирет. А чынында мал сарайды жут каптап, ачкачылык тооруп, тиричиликтери оорлошот. Чочколор болсо мурдагы чарбы ээсинин үйүнө көчүп кирип, адам сыяктуу кийинип, адам сыяктуу эки аяктап басканга өтүшөт. Наполеон өзүнчө бөлмөдө төрөпейил күтүп, колдонгон буюмдары шумдук эми. Кул жебе сачты кулгутканычы. Пейил күткөнү да шумдук эми. Башкаларга улуу урматтуу деп кайрылуусун талап кылып, жолунан эч ким кыйга өткүз болот. Баягы баары тең укуктуу деген заң закон болгону менен тек чочконун зоболосуна эч ким тең менен деш кайдан? Чочколор адамдар менен карым-катнаш үзбөй, бирине бири мейманга катташып, коңшу колоңдук мамилелери артканычы. Аны терезеден шкаалаган жаныбарлардын ооздору ачылат. Чочколор да адамдар менен бирге чөйчө кагыштырып, карта ойношот экен. Шүмшүктөр. Муну көргөн жаныбарлар тигилердин кайсынысы адам, кайсынысы чочко экенин ажырата албай, баштары маң болгон экен. Мал сарайды кыргызчалап жана көркөм окуган О Шакир. Темиров Лайф көз карандысыз иликтөөчү журналисттер менен анын шериктеши айтайт десе долбоору улуттук баалуулуктар менен катар жалпы адамзаттын орток баалуулуктарын, ошондой эле демократия дөөлөтүн жайылтууну көздөйт. Биздин багыт коррупциялашкан адилетсиз коомду өз күрөшүн улап, кайсы бир саясий топко же уюмга жан тартпаган, эркин көз карашта тынымсыз, көз карандысыз бейтарап чыгармачылык иш жүргүзүү. Биздин команданы колдосоңуз, патреонубузга катталып коюңуздарды суранабыз.